Майда бирок маанилүү, пайдалуу кеңештер. Эгер көбүктү шорподон убагында алып салбасаңыз жана ал түйүнө чөгүп кетсе, табакка 1 стакан суу куюңуз, көбүк көтөрүлүп жок кылынат. Тооктун шорпосуна эч кандай татымал кошпогула, жалаң гана пияз жана сабиз, болбосо ал өзүнүн даамын жоготот. Шорподо лавр жалбырагын эч качан калтырбаңыз, кайнатканда жакшы, андан кийин гана даамын бузат. Эт кесектерди куурудан 1-2 саат мурун уксуз жана өсүмдүк майын аралашмасы менен майласаңыз жумшак болот. Куурулган этке дагы ушундай мамиле жасаңыз. Даамдуу ширелүү пирожки үчүн бирдей өлчөмдө майдаланган чийки жана аз куурулган пиязды жана бир аз чийки картошканы тууралган этке кошуңуз. Котлеттерди куурунун биринчи мөөнөтүндө шире агып кетпеш үчүн от күчтүү болушу керек. Бирок андан кийин жылуулукту орточо деңгээлге жеткирип, котлеттерди буруп жарым мүнөткө да көбөйтүү керек. Балыктар эзилип кетпейт. Аны куурудан 10-15 мүнөт мурун сүлгү менен арчып, тез арада туздап койсоңуз, алтын кабыкка ээ болот. Каалаган шорпого кошулган бир нече жаңы чантереллер анын даамын таттуу кылат. Идиш аяктагы козу карындар кесилген сайын даамдуу болот. Майдаланган чийки картошканы токтоосуз бир аз сүт менен аралаштырсаңыз, антпесе көк болуп калат. Бышырганда 1 кашык уксуз, 2-3 тиш чеснок жана лавр жалбырагын кошуп же сорпого кайнатсаңыз, эски картошка даамдуу болот. Картошка канчалык эски болсо, ошончолук көп суу талап кылынат. Картошканы эзип, картошканы кол менен эзген жакшы. Миксерде камчы менен үлпүлдөп калат, бирок даамын тез жоготот. Ачытма камыр ага муздак бышырылган картошканы майдалап кошсоңуз жумшак болот. Алдын ала өсүмдүк майы менен майлап койсоңуз, кууруу учурунда сары май карарбайт. Камыр тезирээк ачый баштайт, эгер ага бир нече таякча түтүкчө макарон сайып койсоңуз. Жеңил жана үлпүлдүү каймакты алуу үчүн депкерди салганда, идиштин дуалдары боюнча 8 жана мезгил менен тегерекчилерде сүрөттөп туруу керек. Камырга 1 аш кашык коньяк кошсоңуз, ачыткысыз камырдан жасалган азыктар күкүмдүү, абадай болот. Төө бурчак бышырылып жатканда карарып калбасын десеңиз, аларды ачык казанга бышырыңыз. Май чачырап кетпеш үчүн куурудан мурун табактын түбүнө аздап туз чачыңыз. Алманын ордуна капуста салатына апельсиндин же мандариндин кесиндилерин салсаңыз болот. Өсүмдүк майын салатка туз салгандан, уксуз жана калемпир кошкондон кийин гана кошуу керек. Туз майда эрибейт. Майонез жана винегрет салаты бар салат. Эгер дагы кызмат кылаардан мурун бир аз убакыт лимондун кабыгын салып койсоңуз, анда даамдуу болот. Винегрет назик жана жагымдуу даамга ээ болушун кааласаңыз, ага 1 аш кашык сүттү куюп, 1 чай кашык кум шекерди кошуңуз. Бышырганда эттин тунук сорпосун алуу үчүн ага жумуртканын кабыгын жууп салуу керек. Даяр болгон шорпону сүзүп алыңыз. Шорпону пияздын кабыгынын кайнатмасын кошууга болот. Бул алардын азыктык баалуулугун жогорулатып, витаминдер менен байытып, сырткы көрүнүшүн жакшыртат. Эски тоок 20-30 мүнөт бышырылгандан кийин муздак сууга 5-6 мүнөт салып койсо, тезирээк бышат. Эт күйүп, кургап калбаш үчүн духовкага суу куюлган идиш салынат. Балыктын куурулган күчтүү жытын кетирүү үчүн 1 чийки картошканы өсүмдүк майына салып тазалайсыз. Ысык компотту тез муздатуу үчүн аны менен кошо чоң идишке идис салып, муздак сууга толтуруп, сууга бир аз одоно туз кошуу керек. Желе даярдап жатканда суюлтулган крахмал идиштин ортосуна эмес, анын дуалдарына жакын коюлушу керек. Интернет булактарынан алынды. Жашоону жеңүү эрежелери. Биринчи, күзгүнүн укугу. Сиздин айланаңыздагы адамдар сиздин күзгүңүз. Өзүңүздүн мүнөзүңүздү көп учурда байкай бербеген жактарыңыз аларда чагылдырылган. Мисалы, кимдир бирөө сизге орой мамиле кылса, демек мен да өзүнө жараша мамиле жасашым керек дебей, ага жылуу жумшак мамиле жасоого даяр болуңуз. Экинчи, тандоо укугу. Жашооңузга нааразы болуп, ата-энеңизди же башка бирөөнү күнөөлөбөңүз. Азыр сиз жашап жаткан жашоо бул өзүңүздүн тандооңуз. Сиздин жашооңузда болуп жаткан нерселердин бардыгы сиздин сезимдериңиз менен тандооңуздун натыйжасы экендигин түшүнүңүз. Демек арыздана турган эч ким, эч нерсе жок. Анан башкаларга сен жашооң сонун, сага эле жыргал, сен аялың мыкты да, сенин жолдошуң жакшы да деп сын айтпай эле коюңуз. Анткени ал да өз жашоосун өзү тандаган. Эгер чындыгында жакшы болсо, анда ал ага татыктуу. Сиз да татыктуу болуңуз. Башкаларга үлгү болуңуз. Сиз да өз тагдырыңыздын авторусуз. Үчүнчү, жоопкерчилик укугу. Сиз өзүңүздүн тандооңуз үчүн жоопкерчиликти аласыз. Жашоодо эмне жасап жатасыз? Бактылуу жашап жатасызбы же бактысызбы? Балаңызга тарбия берип жатасызбы? Убактыңызды пайдалуу нерсеге коротуп жатасызбы же пайдасыз нерсегеби? Мунун баарына өзүңүз жоопкерсиз. Төртүнчү,
Так эместик укугу. Жашооңузду, жумуштарыңызды пландаңыз, чакырылган жерге убагында барыңыз, так болуңуз. Карызыңыз барбы, бериңиз. Карызым барбы же жокпу дебей так болуңуз. Карыз алсаңыз жазып коюңуз. 5. Өнүгүү укугу. Жашооңузда, айланаңызда болуп жаткан окуяларга болгон мамилеңизди өзгөртүп, өзүңүздү өстүрүп, өнүгүүңүз керек. Эгер бактысызмын, ишим жок, жашоом жакшы эмес десеңиз, тезине мээңиздеги терс ойлордон алыстатыңыз. Жашооңузду өзгөртүүчү жолдорду издеңиз, изилдениңиз, окуңуз. 6. Сыйлоо укугу. Эң алгач өзүңүздү сыйлаңыз. Ата-энеңизди, жакындарыңызды, досторуңузду, мекениңизди, кошунаңыздын баарын сыйлаңыз. Апаңызга да, атаңызга да чынчыл болуңуз. Эл ичинде атаң карыса кол кылба, энең карыса күн кылба. Ата сыйлаган абийир табат, эне сыйлаган элге жагат деп бекеринен айтылбаган. Өзгөлөрдү сыйласаңыз, өзүңүз сый табасыз. 7. Ден соолук укугу. Ден соолугуңузга кам көрүңүз. Денеңиз да сиз үчүн аманат. Сергек жашаңыз, саякатка чыгыңыз, чуркаңыз, жөн гана өзүңүз жалгыз же үй бүлөңүз менен жөө басыңыз, тоого чыгыңыз, киного барыңыз, сууга түшүңүз, дүйнө кезиңиз, зыяратка барыңыз. 8. Кубануу укугу. Кубаныңыз, жашоону сүйүп рахат алып жашаңыз. Сизди кубанткан чөйрөңүздү, бир туугандарыңызды сыйлаңыз. Ата-энеңизди, үй бүлөңүздү, жолдошуңузду, жарыңызды кубантыңыз. Сиз жашоого жакшы жашоо үчүн жаралгансыз. 9. Сүйүү укугу. Сүйүңүз, мээрим төгүңүз, сүйүлүп жашаңыз, шүгүр кылыңыз, балдарыңызды сүйүңүз, жаратылышты сүйүңүз, сизге берилген жашоону гүл бакка айландырыңыз. 10. Тазалык укугу. Адал менен арамды айырмалаңыз, ак менен караны ажырата билиңиз, таза эмгек жасап адал жеңиз, үй бүлөңүздү адал тамак менен азыктандырыңыз. Мына ошондо сиз жашооңуздагы баардык кыйынчылыктарды жеңесиз. Эң сонун накыл кептер жана мотивациялар. Келечек өтө кымбат нерсе, аны бүгүн арзанга сатып жибербе. Максатыңа жеткенде гана эс ал. Кайдан келгениңди билсең, кайда барарыңды унутпайсың. Үргөн ар бир итке токтой берсең, эч качан ийгиликке жетпейсиң. Карышкырга иттер үрө берет, бирок эч качан карышкырдын каршысына чыга албайт. Акча үчүн сага жардам берген адам акча үчүн сени сатып дагы жиберет. Ийгилик эртеңди күтпөйт. Айланаң караңгы болсо дагы күндөй жылмайып жүрүүнү унутпа. Бийиктикке чыгуу кыйын, бирок дал ошол жерден эң кооз жерлерди көрө аласың. Жакшы ойлорду ойлогонуң үчүн сени эч ким эстеп калбайт. Жакшы адамдарды эч ким таштап кетпейт. Адамдардын жакшы жактарын изде, ал эми жаман жактарын адам өзү көрсөтөт. Деңиздин үстү жансыздай көрүнөт. Качан түбүнө чөккөнүңдө жандуу экенин көрөсүң. Элден башкача бол, сени жактырбагандар бир күнү сага окшошкусу келсин.